Assalamu алейкум мекендештер. Барыңыздарга Чикаго шаарынан жалынды салам. Biz азыр 1114 North Arlington Heights Road деген жерде турабыз. Бул жакта өзүңүздөр көргөндөй мекендештердин Чикагодагы кыргыз комьюнити центринде турабыз. Бул кыргыз комьюнити центри Чикагода жашаган мекендештердин жүрөгү деп айтсак болот. Анткени баягы ар кандай майрамдарда, ар кандай жакшылыктарда көптөгөн иш-чаралар ушул кыргыз комьюнитиде өтөт. Азыр мына кыргыз комьюнитинин астындагы имараттын астында колонналар турат. Бул эң негизги кире турган жер. Азыр мен сиздерди бул имарат менен толугу менен тааныштырып чыгам. Анын үчүн бул имараттын капталындагы көрөлү. Анан бул имараттын арт жагында, анан аркы капталында машина токтоочу жерлер бар. Менин оюмча бир 70-80 машина батат болуш керек. Азыр бул жака мекендештердин спорт менен машыккан дзюдо боюнча машыккан спортсмен жигиттер келип жатат акырындан. Кечки саат 7-де биз да ушундай жакшынакай күнгө туш келип калыптырбыз. 7-де иш-чара болот экен. Ошол дзюдо залынын ачылышы болот экен. Бардык болуп жаткан нерселерди сиздерге чагылдырганга аракет кылабыз достор. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул комьюнитинин бул капталында эмне деген орундук. Где-то бир 20-25 машина бул жака батат экен. Бул жакта да сиздерге көрсөтүп коеюн. Мына мекендештер келип четинен бул жака машиналарын токтотуп атат. Тетиги забордун ар жагыдагы парковка. Азыр биз деген кыргыз комьюнитинин бул оң тарабына өтөлү дагы аякты бир сыра тааныштырып, анан ар жагына кетебиз. Мына бул жакта өзүңүздөр көргөндөй жана айтпадымбы, саат 7-де дзюдо залынын официалдуу ачылышы болот экен. Жигиттер бул жака тамак жасалат го дейм, Taco Food деген. Taco Food? Үй тамагынан бүгүн фуршет. Фуршет болобу, Плов, самсы, салат. Жакшы, азыр бул жака деген тамагыңарды даярдайсыңар, анан 7-де коноктор келет экен да, открытие болот. Ошолорго анан столдун үстүнө анан тамагыңыздарды берет экенсиңер, Азаматсыздар. Мына мекендештер, Азамат бул кимдин кызы? Менин кызым. Канча жашта? 3 жашка. 3 жашка чыгып калды. Ай, молодец. Кыргызча сүйлөп атабы же жалаң аңгыча сүйлөп калдыбы? Кыргызча түшүнөт. Ата деп сүйлөйт. Жакшы. Анда уланталы видеобузду. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жака машинаны токтотуп, керектүү нерселерди ар жака түшүрүп атат. Бул жакты көрсөк достор, мына оң тарабында дагы абдан чоң жер бар. Бул дагы машиналарды токтотуучу парковка деп айтып коебуз го дейм. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жактан баштап бул капталында машиналар, бул капталында ар жагы болуп атып, мен 100 машина деп айтып койсом туура болот го дейм. 70-80 азыраак болуп калат. Бир 100гө жакын машина токтоп, ар кандай иш-чараларда мекендештер парковка менен кыйналбайт экен. Биз азыр деген комьюнитинин экинчи капталына өттүк. Бул комьюнитиде көптөгөн жакшылыктар болуп турат. Жана мекендештер ар кандай майрамдарда чогулуп атышпайбы? Чогулуп, ар кандай парктарга барып атат, тамактарды, балдар ойноото турган жерлердин бүт баарын даярдап атышат. Ушул жакта эмгектенип жаткан биздин мекендештер баардыгын даярдап берет. Бул комьюнитинин ичи абдан чоң, подвалы дагы бар. Бул жакта Чикагода жашап аткан мекендештердин балдары кыргызча унутуп калбасын деп, бул жакта ошо кыргыз класстары дагы ачылган. Абдан көп иш-чаралар болот. Анан Кыргызстанда жаңы чыккан тасмалар болуп атпайбы? Ошолорду мекендештерге көрсөтүш үчүн Эрмек Нурбаев инибиз бул жакка алып келип, ар дайым рекламасын кылып, анан кинолорду дагы көрсөтүп жүрөт. Мына астын дагы бир сыйра көрүп алыңыздар, кыргыз комьюнитинин. Бул жакта колонналар апа-апакай болуп турат. Астыңкы эң негизги кире турган бул жер. Мыякта да жазылып турат 1114 деп. Анда келиңиздер, бул жака кирели дагы ичи менен бир сыра таанышып чыгалы. Достор, мына өзүңүздөр көргөндөй подвал дагы бар. Подвалга мол жерден түшөт, ылдый.
Бул биринчи этажы, анан бул жакта экинчи этажы бар да. Азыр келсеңиздер, мен сиздерге бир кызык нерсе көрсөтөм. Комьюнитиге кире берген жерде мондай эки полканы коюп коюшкан. Мияктардын баары айнек. Миякта кыргыздар сагынган кийизден жасалган ар кандай жасалмалар көрүп атасыздар. Жакыныраак көрсөңүздөр да болот. А бул жакта болсо баягы ар кандай спорт мелдештерде утуп алган Чикаго командасы дагы барып турат да ар кандай мелдештерге. Баягы мекендештердин өзүнүн салты бар да. Жылына бир жолу мекендештер ар кайсы штаттарда ар кандай спорттун түрлөрү менен баягы мелдеш уюштуруп, анан Чикагода жашаган спортсмендер утуп келген кубоктардын бүт баары мыякта мына 1, 2, 3, 4 ылдый жагында дагы тизилип турат. Бул жагын айтсак, мына бул жака мекендештер келгенде эс ала турган атайын дивандарды коюп коюптур. Мына бул жакта да өзүңүздөр көрүп атасыздар. Абдан чоң зал бар экен. Мыякта кыргыздын ойма чимелери турат. Бул жакта дагы ар кандай иш чаралар өтүп турат. Анан могул жерин карасак, бул жакта кухня бар экен. Карасаңыздар, мыякта идиш аяктын бүт түрлөрү жыйылып турат. Мыякта дагы чай куюучу чайнектердин же термостордун түрлөрү бар экен. Холодильниги бар экен. Бул жакта деген микроволновкасы, кофеварка, бардык нерселер бар экен. Мен өткөндө баягы Эрмек Нурбаев инибиз атайын Кыргызстандан жаңы чыккан тасмаларды алып келип бул жактан көрсөткөндө мен дагы келгем. Бул жакта болсо Кыргызстанды элестеткен жакшынакай сүрөттөрдүн баарын илип коюштур. Мына өзүңүздөр көргөндөй, караңыздарчы, бул ажайып нерсе да. Биз мекенден алыс жүргөндө абдан сагынабыз да, караңыздарчы. Бул тамга илинген сүрөттөрдү бул жактагы мекендештер сатып алса да болот экен. Ар биринин баалары жазылып турат. 400, 350, 400 дейт ар кандай баада экен. Абдан сонун. Жыргал да, жыргал. Мекенден алыс жүргөндө биздин кол өнөрчүлөр жасаган буюмдарды, ушундай тартылган сүрөттөрдү көргөндө абдан кубанабыз. Мыякта деген пианино да бар экен. Иштейт турбайбы? Же мен силерге же иштебейби? Мен силерге бир музыка чертип берсем жакшы болмок да. Бирок крышкасы жакшы ачылбай атат. Анда кеттик эле достор. Дагы көрө турган жерлер болуш керек. Саламатсыздарбы? Кандай турасыздар? Мен өткөндө ушул жерге мен кинону ушул жерден көргөм да. Баягы Эрмек Нурбаев инибиз жакшы Кыргызстандан чыккан жаңы кинолорду көрсөткөндө ушул залдан көргөнбүз да. Бул капталынан чыкканбыз. Мындан ары чыгып кетсек биз парковкага барабыз да? Парковкага барабыз. Бияка кирип чыксаң, биякта жаңы. Биякта да кече сүрөткө тартылгандарды көрсөңүз. Жок, биз мыякты көрүп чыктык да. Мону? Биз көрдүк, бул залдан ар жагынан кирип, кайра тартып чыкканбыз да. Мен сүрөтчүнүн келинчеги болдум. Мына бул жакта мына инилерибиз. Спортсмендер. Азыр бул инилерибизди да тартабыз азырчы. Күрөшүп аткан тартабыз, тренировкасын баарын тартабыз. Ооба. Ошондой достор. Мына караңыздарчы, кичинекей биздин иничек Кыргызстандын желегин желбиретип бартат. Жигиттер, келсеңер. Мен силерге бирден желек берип коеюн. Машинаңардын эмесиңерге чаптап алгыла. Өткөндө дагы арзан кафеге барып туруп абдан көп эметкем да. Чаптаган. Моягы наклейка, үзөсүңөр дагы лобойго чаптап койсоңор, артыңардан көргөн киши, Кыргыздын жигиттери кетип бартат деп айтат. Жакшы. Жайлообуз, аттар. Азыр мен сиздерге анда эме кылайын, достор. Жүрүңүздөр. Подвалга түшөлү. Подвалда азырынча спортсмен жигиттерибиз келип атат. Бардыгы даяр эмес, даярдык болуп жатат. Ашып кетсе 1,5 сааттан кийин бул жака көптөгөн мекендештерибиз келет. Анан иш чаралар башталат. Бул жакты деле көрсөтө берсеңер болот. Ылдый жака подвалга түшүп бартабыз. Азыр мен дзюдо боюнча эң негизги машыктыруучу менен кезиктим, сүйлөштүм. Азыр даярдык көрүп жатабыз дейт. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жака 2 столду коюп, ар кандай мындай кимонолорду,
ар кандай кепкалардын түрлөрү, жанагы дзюдого тагылган поястардын түрлөрү. Анан бул жакта деген регистрация болот экен. Баягы главный машыктыруучу мага айтты, мояктан деген Чикагодан дзюдого балдарын машыктырам деген ата-энелер келет. Биз менен кезигет. Анан ушул жактан балдарын регистрация жасайбыз. Анан размерине жараша бул жактан кимонолорду эми өтө кымбат эмес дейт. Сатып алышат дагы балдарына кийгизишет дейт. Мына өзүңүздөр көргөндөй мондай ак жана көк кимонолор экен. Ар жакта дагы мына көп экен, абдан көп экен. Көрдүңүздөрбү? Пакеттин ичинде дагы кимонолор абдан көп экен. Анан бул жакты азыр сиздерге көрсөтүп коеюн. Саат 7-де 1,5 сааттан кийин ушул как раз залда иш-чара болот. Көптөгөн мекендештерибиз келет. Мыякта официалдуу түрдө ачылыш болот. Анан ал иш-чараны дагы көрөбүз. Азыр бул жакты көрсөңүздөр, мекендештерибиздин кичинекей балдары бул жакка келип, дзюдо боюнча эң главный тренер деп коебузбу, эң негизги машыктыруучу балдарга кичине разминка жасап берип атат. Бай негизинен спортко бергенде балдарды кичинекей чагынан бериш керек. Баягы сүйөктөрү катып кала элек кезде. Как раз ушул эң биздин главный тренер, эң негизги машыктыруучу балдарга көрсөтүп берет атпайбы? Ушул жаш деген спорт үчүн абдан сонун. Караңыздарчы, кичинекей. Достор, анда бул жакта сиздерге бир сыйра көрсөтүп коеюн. Мына өзүңүздөр көргөндөй бул жакта деген бир 10-15 стол турат. 7-ге жакын 1 саат, 1,5 сааттан кийин бул столдордун үстүнө ар кандай тамак аштар коюлат. Көптөгөн ата-энелер келип бул жакка отурат. Анан как раз ушул жерде ачылыш болот. Мына өзүңүздөр көргөндөй эң төргө деген биздин кыргыздын туш кийизин илип коюштур. А бул жакта болсо сүйлөй турган ар кандай микрофондун түрлөрү, баардык нерселер даяр экен. Эки жакты караңыздар, кыргызчылык кылып туруп, бул жакта боз үйдүн тетиктери турат. Бул капталында дагы, бул капталында. Бул жеринде болсо атайын трибуна бар экен. Ачылыш болгондо каалаган баягы апалар, аталар өзлөрүнүн батасын бергенде бул жакка чыгып, анан өзлөрүнүн сөздөрүн сүйлөйт экен. Майрамдыкка карата бул жакта болсо шаарлардын түрлөрүн коюп коюштур, а бул жакта болсо чоң экран бар экен. Эгерде ар кандай бир кадрларды көрсөтүш керек болсо, бул жакта проектор бар экен, көрүп атасыздар. Ошо проектор менен бул жакка жиберет дагы, анан керектүү тасмаларды көрсөтсө болот. Анан бул жакта дагы эмне бар экен, бир сыра карап коелу. Ошол эле залдын бул капталында дагы ушундай мыяктан тамактарды даярдаса болот, ар кандай иш-чараларга даярдык көрө турган нерселер бар экен. Мындан ары кете берсек, бул жакта болсо кайра эле жанагы жерден чыгып калдык, достор. Бул жактан бир 2 киши отурган диван бар экен, мен да отуруп коем. Биз сымылда кыргыз комьюнитиде отурабыз. Анан кыргыздын оймо чимелери. Анан могул жерде дагы бир сыра көрүп коюңуздар. Мына бул жакта деген футболканын түрлөрү бар экен, дзюдо деп турат. Мыякта болсо эмблемалар экен. Эмблемалар, мыякта кепканын түрлөрү, мыякта карандаштар, мыякта мына медальдын түрлөрү, чорный поястар, ак футболкалар, анан мыякта кимонолор. Анан мыяктан жанагы спортко машыктырам деген ата-энелер келип регистрация жасайт. Анда ушуну менен видеобузду токтотуп туралы. Бул биринчи бөлүгү болсун. Кудай буйрса 1 саат, 1,5 сааттан кийин ата-энелер келип, мекендештер келгенде видеобузду улантабыз, достор. Бул жакта акырындан машыгуу жүрүп атат. Бул залда болсо мекендештер акырындан чогулуп жатат. Дагы бир 1,5 саат калды. 1,5 сааттан кийин бул зал толугу менен толот дагы. Ачылыш болот болуш керек деген ойдобуз. Достор, биз азыр бул жакта дзюдо боюнча зал ачылып атпайбы? Ошол залдын шефи,
Биздин мекендешибиз Талайбек мекендешибиз бул жакта эң негизги машыктыруучу, Анан ушул иш-чара боюнча айтып, зал боюнча мындай түшүндүрүп кетсеңиздер жакшы болмок да мекендештерге. Ассаламу алейкум рахматуллах баракатух. Саламатсыңарбы мекендештер. Кош келипсиздер. Биз бүгүн салтанаттуу ачуу болуп атат дзюдо залы Кыргыз комьюнити центрде. Алхамдулилла баарыңарды чакырабыз бизге кошулгула. Биз буну биздин жарандар үчүн атайын ачылып атабыз. Келип машык кылып ден соолугун чыңаган үчүн. Биздин командада абдан күчтүү спортсмендер бар, олимпиадага катышкан, азиан чемпиондору. Ошонун негизинде мен өзүм Флорида штатында Тампа шаарында жашайм. Ошол жакта биздин Баракка Judo деген уже клуб бар да. Ошон үчүн биз менде лицензия, американский лицензия USA Judo'нун официальный тренер болуп эсептелебиз, клубубуз бар. Ошон үчүн биздин жарандарга, биздин балдарга жакшы клуб болот да, буюрсачы. Келип биз дагы чемпионат Америкаларга катышабыз. Кудай буйрса андан да чоң ийгиликтерге азыркы чоң келе жаткан олимпиадага даярдыктарды көрөбүз Кудай буйрса. Ошон үчүн биякта биздин балдар менен жана кыргыз коому келип чакырып буйрса чогуу жакшы клуб ачкан жатабыз. Ошон үчүн баарыңарды бизге келип катышыңарды суранабыз. Абдан жакшы. Мен деген угушума жараша буга чейин тренировкалар өтүп аткан, бүгүн болсо ачылыш окшойт да, официальный ачылыш. Салтанаттуу ачылышы бүгүн болуп атат да. Ошон үчүн биз Кыргызда барго улуунун батасын тилеп, Кыргызда жан менен чөпкө көрөт дейт, бата менен элге көрөт деп, ошон үчүн аксакалдарды чакырып, ошо бизге батасын сурап чакырып атабыз иншалла. Жакшы. Мына бул жакта да жана тарттык. Биз тиги реклама катары дагы ошо кимонолор кандай түстүү размерлери менен даярдап келдик. Өзүбүз ошол жакта биякта да кепкаларыбыз, футболкаларыбыз бар, кимонолорубуз биякта өзүбүздүн нашивкаларыбыз да бар. Ошо Барака Judo деп. Ошон үчүн чемпионаттарга барганда уже биздин клуб деп баары билишет да. Официально ошо Ильяновскта өзүбүздүн дагы бир филиалыбызды ачып, кыргыздын жигиттерин ошо тренерский лайсенстерин алып берсек, Кудай буйрса жакшы тренировкалар өткөрүп жатабыз. Жакшы, абдан кубанып атабыз. Баягы алыста жүрөбүз. Бул жакка көптөгөн мекендештер келип атат, анан балдар бар да. Анан балдары дагы кыргызчаны унутпай, ден соолугу чың болуп, спорт менен машыгып, Америкада жүрсө дагы Кыргызстандын желегин желбиретип дегенде жудо боюнча. Абдан сонун иштерди кылып атасыздар. Кудай буйрса жакшы пландар бар. Ошон үчүн биз дагы көрүп атпайбызбы, Америкада жашап биз дагы биздин балдарыбыз бир аз каралбай кетип атат. Жана андай ар кандай наркотик жана ЛГБТ дегендер проблемалар болот. Ошон үчүн балдарыбызды сактап калыш үчүн биз ошолорду жакшы энергиясын ошол жака спортко берсек, ошол жактан машыгып, ошол жака жакшы пландар бар да, ошо иншалла. Ата-энелерге ошон үчүн балдарыңыздарды алып келгиле. Балдар, кыздар бул деген негизи тарбияга да жакшы, маданият, улууну урматтап, күчүнү сыйлап дегенде ошо жашоо үчүн күрөш биз деген эң негизгиси жакшы кыргыздын жарандарын тарбиялоо ошонун болуп атат да. Эми бизге график жөнүндө кичине түшүндүрүп кетесизби? Мыяктан азыр регистрация кылса болот экен да. Канчанчы күндөрү болот, жумасына канча күн, канчадан канчага чейин, анан возрасттары, жаш. Бизде азырынча ошо 3 күн болуп атат. Биринчи, экинчи, анан 4 күн жумасында. Биринчи эң кичинекей 4 жаштан баштап алып атабыз. Биринчи группабыз 4,5-дан 5,5га чейин 1 саат. Экинчиси чоңураак алар бир 10 жаштан 15 жарга чейин, анан 7ден анан 9га чейин биздин сборный команданын балдары келишет, ошолор менен интенсивный жакшы класстар болот да. Ошон үчүн баланын өзүнүн жашына карата жана ошонун группасына келет. Биринчи келип баланы биз көрөбүз. Анан кайсы группасына татыктуу болсо ошосуна жакшы сунуштайбыз да. Жакшы. Эми баягы жаратканыбыздын көзү түз экен. Мен да Чикагого келип калгам, как раз ушу ачылышка туш келип калыптырмын. Аябай жакшы болду келгениңизге. Сиздерге дагы абдан чоң рахмат, абдан чоң ийгиликтердин баарын каалайбыз. Эми силер мастерсиңер да эми. Ошол биздин кичинекей жаштарга жакшы спорт жагынан билим берип, Кыргызстандын желегин желбиреп жүрөргүлө. Сизге ийгилик, ден соолук, жолуңуз ачык болсун ар дайым. Алла разы болсун. Рахмат. Жакшы. Салам алейкум. Достор, мына мекендештер акырындан чогулуп атат, жайыл дасторкондор жайылып атат. Мыякта эжекелерибиз отурат. Мына четинен азыр сөз беребиз. Мыякта Катя эжекебиз. Кандай турасыз? Өзүңүздүн оюңузду айтып, ушул иш-чара боюнча Кыргызстанга салам айтып,
ичине кобурашып отуралы, э? Саламатсыздар. Бүгүн өзгөчө күн, аябай жакшы күн болуп атат. Бул жакшы жаңылык биз үчүн аябай. Тем более ушул Америкада. Биздин кандай десем, келечегибиз кең, биздин Кыргызстаныбыз эле эмес, ушул Кыргызстанды Америка бүт жер жүзүнө таанытып аткан ушинтип жаштарга, балдарга рахмат. Анан карабайсызбы, бул движение это жизнь дегендей, спорт бул жашоо да. Спорт менен эметкен адам дайыма жаш жүрөт, көңүлү шат жүрөт дегендей. Анан бул талайга аябай ыраазычылык билдиргүбүз келип атат, ушундай жерге келип Чикагога. Бизге көңүлүбүздү көтөрүп, балдарыбызга, неберелерибиз мына отурганыма 1,5 сааттан ашып калды. Шунчалык ыраазы болуп атам, кичинекей 3 жаштан баштап. Бул достижение мындай жетишкендиктер көп болсун. Талайга ошон менен эле ушу досторуна барып караңыздарчы. Дасторкондор даярдап, ушундай спортсмендер, биздин атагы чыккан ушул спортсмендер эме болсун дагы. Көбөйсүн. Мына кичинекей дети наши будущее дейт, оруш. Анысыкандай балдарыбыздын келечеги кең болсун. Баарыңыздарга аманчылык. Ушул жерге мына апалар да келип отурат, аталар келет азыр, Кудайым буйруса. Бул жакшы жетишкендиктер. Сиздерге аманчылык, ден соолук, узак жерде жүрөсүздөр, үйдөн алыс дегендей. Самыйлам ынтымагыңар болсун. Мен аябай ыраазы болуп отурам. Жакшы, жакшы. Өркөнүңөр өссүн. Бактылуу болуңуздар. Ден соолук, баардык жакшы нерселер сиздерге тилейм. Чоң рахмат. Талайга чоң ыраазычылык. Чоң рахмат. Катя эжекебизге чоң рахмат. Азыр дагы мындайдан кетебиз азыр. Мына. Мыскал эжебизге сөз берели. Катя эжебизден кийин. Очерет менен сөйлөйбү. Айланайын. Жаштар, силерге рахмат. Мына. Жалаң эле тиги Кыргызстанды бүт Америкага таанытып аткан ушу силер жаштар айланайын. Силердин ишиңерге ийгилик, өмүрүңөр ушун болсун. Ушундай инициативаңарга биз кошулабыз. Балдарга ден соолук, мына кичикей балдардан бери машыктырып атат, 3 жаштардан баштап. Биз ошого өтө кубанычтуубуз. Бар болгула, аман болгула, ушундайыңарды күчөтө бергиле, өнүккүлө, өскүлө, Кыргызстанды бардык жерге таанытып бергиле. Айланайын. Аман болгула. Ишиңерге ийгилик каалайм баарыңерге. Чоң рахмат, чоң рахмат. Так, кийинки сөздү Чолпон эжекебизге берели. Мына Мыскал эжебизден кийин сөз алып. Саламатсыздарбы? Алыста эң бизди сагындырган, биздин мекендештерибиз Кыргызстан. Биз аябай бул жерде сүйүнүп отурабыз. Көбүнчө чоң апалар. Анткени биздин неберелерибизге ылайыкташтырып, Талай деген жигит баш-баштаптан келип, ушундай жаштакай эме ачып атат. Жүзө боюнча, күрөш боюнча бул эме аябай биз үчүн жакшы жаңылык, чоң жаңылык. Биз Кудайым буйруса биз неберелерибизди алып келип баштайбыз бул жака. Бирок бир эле бул эмес, бул жерде Чикагода көптөгөн жакшы ачылыштар болуп атат. Ушунун баарына биздин силерге окшогон балдарыбыз, биздин канат бутактарыбыздын да силерчи. Биз силер менен аябай сыймыктанабыз. Ушундай нерселер дагы бул эмес, дагы кыргыздар көп нерселерди ачып, жайлы өссүн биздин кыргыздар. Силерге эме каалайбыз, ден соолук каалайбыз эң биринчи, андан кийин ишиңерге ийгилик болсун, ишиңерге анан ошол бул талайга да ишине ийгилик. Ушундай эмелер көбөйө берсин жаштар. Чоң рахмат, чоң рахмат. Сизге дагы жакшынакай каалоо тилектерди каалайбыз. Рахмат. Мына кийинки сөздү Талипкан эжебизге беребиз. Жакшынакай каалоо тилектерин айтып, мекендештери менен учурашып койсун. Саламатсыздарбы мекендештер, Кыргызстандагы жана Чикагодагы. Биз ушундай Кыргыз центрге Чикагодагы үйүбүзгө келип отурабыз. Ушундай үйүбүз ачылганына аябай кубанычтабыз. 2 жылдан бери жакшы нерселер ачылып атат. Ошого биз ата-энелер ушундай сыймыктанып атабыз. Ошондой жакшы нерсенин ичинен азыр эми Талай деген мен байкемдин баласы болот. Тыналиев Таланттын баласы. Бул Талай деген өзү 20 жылдан бери Кыргызстанга кызмат кылып келген. Тиги Тампадагы Кыргызстандын
немеси болгон да. Биздин Кыргызстандын представители болуп иштеген, 20 жылдан бери дипломатиялык Нью-Йоркто, Вашингтондо иштеп келген бала. Андан кийин ушундай патриот деп сыймыктан алам мен талай менен. Анан бул жака келип, Кыргыз центр ачылгандан кийин өзүнүн салымын кошкусу келип, кыргыздарды ушундай жогорку деңгээлде Американы басып алганга салымын кошуп атат деп ишенем. Ошо куттуу болсун, кадамдарына гүл бүтсүн. Ушу биздин балдарыбыздын баардыгы ушундай биз сыймыктанган Кыргызстандын атын чыгарган, Американы дүңгүрөткөн, жер жүзүн дүңгүрөткөн балдардан болсун. Иштерин ийгилик, Кыргызстаныбызга да токчулук, молчулук болсун. Биз кайсыл жакта болсо да балдарыбыз аман болсун, биз ошону тилейбиз. Иштерине ийгилик каалайбыз. Абдан чоң рахмат, абдан чоң рахмат. Мына эжекебиздин бар жакшынакай каалоо тилектерин айтып, Кыргызстанга да чоң саламын айтты. Ура! Дасторкондагы абдан сонун жайылыптыр. Чоң рахмат, сиздерге ден соолук, ийгилик, аманчылык, барчылык, токчулук дегендей. Мына достор, өзүңүздөр көргөндөй зал толо баштады. Мекендештер акырындан келип атат. Мына бул жакта дагы жаштар коорашып сүйлөшүп отурат. Бул жакта дагы мекендештерибиз. Бул жакта микрофондор күйгүзүлүп, бул трибунага чыгып, сүйлөп, батасын берчү жерлер дагы даяр болуп калды. Ассаламу алейкум. Кандай турасыздар? Жакшы турасыздар. Достор, бизде да кичине убакыт тартыш болуп, азыр кетиш керек болуп атат. Бул жактан өзүмдүн иним Өмүрбек менен кезигип калдым. Өткөндө дагы Чикаго келгенде байланышып, жакшынакай бир видео тарттык эле. Азыр тескерисинче мен инимен бир-эки суроо берип туруп эме кылып коеюн, интервью кылып коеюн. Кандай иштер, жакшыбы? Жакшы, өзүңүз кандайсыз, амансызбы? Ой, жатабыз акырында. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Баардык Алмаз байкенин көрүүчүлөрү. Бүгүн ушу Кыргыз комьюнитиде бир кыргыздардын жешкендиктерине келдик. Ачылышына 100 боюнча ачылыш болуп атат дейт. Бир канча адам чакырган. Анан келип көрөйлү деп. Ошо Кыргыз комьюнитиге дагы бүгүн биринчи жолу келип, эмне бар, эмне жок баардыгын көрүп кетип атам. Жакшы. Негизи аябай жакшы деңгээлде ачылыптыр. Азыр көрүп атабыз. Азыр дагы бир канча саат, бир канча мүнөттөрдөн кийин ачылышы болот. Бул жактан консулдар келиптир. Кандай ачылышын көрөбүз? Сиздер менен чогуу. Жакшы. Абдан сонун иш чара экен, Аябай жакшы экен. Биз жаштарга ден соолук каалайбыз да, постоянно. Ошо ден соолуктун бир эмеси да. Жүдө боюнча Негизи Кыргызстанда делечи, баягы мисалы бир конок чакырсаң же болбосо башка кылсаң, аш кылып, плов кылып тособуз го. Бул уже мен адашпасам уже Кыргызстандын бир 8-областы болуп калды деп ойлоп атам да. Эмнеге дегенде бул жакта деле конок тоссоң деле аш кылып эле кыргыздар үйлөнүп той кылып эле аябай негизи аябай. Кыргыздар алыстай берсем болот да, теги микрофон кармай берет да. Мына ашты да көрсөтүп коелу, Ой, бул эмне күрүчтөн жасалып атат? Басмати? Мына Чикагода аш басылып атат. Аш. Кыргызстандагыдай эле элестетесиң да өзүңдүчү. Жакшы. Эч кандай өзгөрүү жок. Өзүңдө кандай болуп атат иштер, жакшыбы? Өзүндө жакшы. Өткөндө уктум эле, IT жагында окуп атам деп. Болот да, окшош атабы? Окутабыз, иштеп атабыз. Ооба. Негизи эле көп бөлүк убакыт окууга бөлүп атабыз азыр. Анан видео чыгарганга деле бир аз убакыттар жок. Ошо мен күн сайын карайм да, күн сайын келип YouTube'га кырып туруп анан Өмүрбегинин видео чыгарып турубуз, эми эле жок, эмне болуп атат деп. Негизи видео таяр, видеолор таяр турат, бирок ошолордо өзүнүн времялары бар, убактылары бар. Ошо Кыргызстанда телеканал менен иштешкендиктен ал жактан да өзүнүн убактылары бар да, бизге бөлүп берген убактылары бар, ошол сыяктуу дегендей. Жакшы. Мына биз дагы кичине убакыт тартыш болуп, үйлөбүз чыгып атат. Азыр
Кайнем да күтүп атат, ошо иш чара бар болчу, ошол жака да кетели. Анда Өмүрбек, Ооба. иштин баарын өзүңөр тапшырабыз. Өзүң жактан баарын тейлеп болсуңдар. Жакшы барыңыздар. Жакшы анда. Ийгилик. Ийгилик анда, жакшы. Кийинки жолу жолукканга чейин, жигиттер.